универсалдуу чечимдерди Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу аттуу 45 мүнөттүк түз эфирдеги биздин улуттук доктринабызга арналган кезектеги программа сиздердин назарыңыздарда. Маалымат чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси тарабынан уюштурулган уңгу жол боюнча бүгүнкү түз эфирге Кыргыз улуттук илимдер академиясынын философия илиминин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук илимдер академиясынын философия институтунун башкы илимий кызматкери Сариева Калбү Сариевна биздин түз эфирде конокто. Эже, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биринчиден келгениңизге рахмат. Биз эми уңгу жолду ишке ашыруу боюнча баардык адистер менен түз эфирге чыгып атабыз, калайык калктын алдында талкууга. Буга илимдин докторлору, кандидаттары, эксперттер, тармактын башчылары, ойчулдар, анан айыл жергесинен жети дубандуу жергебизден келген насааткерлер жана башка кишилер катышып жатат. Сизди чакырганыбыз биздин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу доктринасын ашыруудагы бирден бир активдүү иш жүргүзүп аткан орган бул сиздердин философия институту. Сиздердин философтордо Сулайман Турдиевич Кайыпов баш болгон, бир топ Нур Керимкулович Саралаев баш болгон окумуштуулар ушул доктринаны иштеп чыгууга түздөн түз катышты. Ал эми сиздин бүгүнкү философиялык окумуштуу катары ой чабытыңызды ушу уңгу жол боюнча билели жана коомго ушуну ишке ашыруу боюнча эмне айтып бере аласыз деп мен сизге чакырдым. Сиз уңгу жолду кандай кабыл алдыңыз? Рахмат. Бүгүнкү ушундай кат берүүгө чакырганыңарга рахмат. Саламатсыздарбы көрүүчүлөр? Бул уңгу жол маселеси элге айтылып, баяндалып чыкканга чейин эле ал биздин институтта ошо илимпоздор арасында бышып жетилген маселе. Качан эгемендүүлүк алган күндөн бери эле биз кантип эгемендүүлүк шартында жашап кетебиз? Буга чейинки элдин тарыхында мындай учурларда кандай болуп жашап өткөн, кандай болуп алдыга жылган, мына ошол маселелер илим чөйрөсүндө мындай үйрөнүлүп баштаган да, изилденип баштаган. Эми философия жаатына келсек, философияда кайра жаралуу деген бар. Кайра жаралуунун өзү кантип жаралат, эмнеден жаралат деген суроону коет. Бул кайра жаралуу, башкача айтканда ренессанс доору. Эмнеден кайра жаралуу деп эле жаңыга кирдик, жаңыча жашайбыз, жаңы дегенден эле келип чыкпайт. Кайра жаралуу качан канаке мурдагы алгачкы түпкү үлгүлөр кайра ишке кирип, мына ошолорду пайдалануу менен өзүн өзү жаратуу мезгили. Мына ошондой шартта биз эгемендүүлүк алган күндөн баштап илимпоздордун илимий иштериндеги негизги маселе ушул болду. Кантип биз элибизди ушул эгемендүүлүк шартында өзүн өзү жашап кетүүсү кандай ишке ашат, кандайча болуп өзүн өзү жарата алат деген маселе. Эми биз албетте биз эле эмес, башка элдер дагы мына 15 союздук республика ар бири ошондой өзгөрүүлөрдү баштан кечирди. Анан биз башкаларды туурап, же болбосо баштагы эле жолубуз менен кете албайт болчубуз. Биз өзүбүздүн баягы кыргыздык нарк санаттарыбызды жаратып, кайрадан ишке киргизип, мына ошол жол менен ганаке өзүбүздү өзүбүз таанып баштаганда гана кайра жаралуу ишке ашмак. Мына ошентип биз ошол күндөн баштап, эгемендүүлүктүн алгачкы күндөрүнөн баштап өзүбүздүн улуттук ички демибиз каякта, биздин күчүбүз эмнеде, эмнеге таянып биз өнүгө алабыз, өзгөрө алабыз, мына ошол шартты издеп баштадык. Ал үчүн эмнелерге кайрылышыбыз керек эле? Өзүбүздүн
баягы салт санабызга, наркыбызга, ошондой эле жанагы элдик оозеки чыгар. Бизде жазылып калган үлгүлөр жок да, моундай жашайлы тигиндей деген. Мунун бардыгы биздин салт санабызда, наркыбызда, салтыбызда, ошондой эле элдик оозеки чыгармаларыбызда калган. Биз илимде мына ошо элдик оозеки чыгармаларыбызды, фольклорубузду изилдеп, андан кийинки көркөм чыгармалардан изилдедик. Мунун туу башында эмне турат? Манас эпосу турат. Манас энциклопедия деп бекер айтылган эмес. Манас эпосунда кыргыздын дүйнө таанымы, мына түпкү тереңдеги уңгудан баштап ушул күнгө чейин ал өзгөчөлүгү жанагы оозеки айтылып келген. Ошол ар бир мезгилди өзүнө сиңирип, кайра жаңырып келгендиги менен Манас өзүнчө баалуу. Эгерде биротоло бир бүтүп калган эмгек болсо, ошол мезгилде гана калмак. Манас болсо биздин кыргыз элинин жашоо турмушунун бүткүл өнүгүүсүн бойлой өнүгүп келди да, ошол мезгилдерди сиңирип келди. Билимдерин, өнөрлөрүн, салт санаасын, мына жашаган жашоо шартын, мына ошолорду сиңирип келгени менен Манас башка элдердикинен айырмалуу, жанагы материалдык бир жолу бүтүп калган маданияттарга салыштырмалуу, биздин ушул рухий маданиятыбыз бардыгын өзүнө сиңирип жандуу жашап келгендиги менен баалуу болду. Мына ошону изилдеп баштадык. Анан кийин жанагы элдик оозеки чыгармачылыкты изилдедик. Эми элдик оозеки чыгармачылыкка келсек, анын түрлөрүгө өзүң билесиң. Эң жөнөкөй майда макал лакап, табышмак, ошолордон баштап жомоктор, анан эпосторго чейин. Мында эмне айтылат? Мына ошол маселе менин изилдөөлөрүмдө келатат. Эже, сиз абдан жакшы айттыңыз. Биз уңгубузду, эгемендүүлүктү алгандан кийин өзүбүздүн элибиздин салт санаасынан, тарыхынан издешибиз керек. Ошонун ичинде Манастан деп айтып атасыз. Уңгу жолду кабыл алуунун зарылчылыгы эмнеден улам келип чыкты? Биз 30 жыл, 35 жыл эгемендүүлүктү албадыкпы? Өз алдыбызча эл болдук. Сиз айтып аткандай 15 союздук республиканын биринен алдыңкылардан болуп эгемендүүлүккө жетиштик. Ондо Бириккен Улуттар Уюмунда туубуз турат. Өзүбүздүн мамлекеттик символдорубузду кабыл алдык. Байрагыбыз желбиреп турат. Гимнди кабыл алдык. Бардык мүмкүнчүлүктөрдү, Ноорузду белгиледик. Сиз айтып аткандай жоголуп кеткен Ноорус майрамы сыяктуу биздин атрибуттар пайда болду. Анан мына 30 жылдын ичинде биз эмне туруктуу идеологияга ээ болбой аттык? Мына идеология деген сөздү өзүң айтканың жакшы болду. Бизде эмне болду? Өнүгүүнүн түрдүү жолдорун издендик. Ошол эле бийликтерибиз биринчи күндөрүнөн баштап жакшыдыр, жамандыр, кантип өнүгүп кетебиз, жаңы өнүгүү шартына кандай келебиз деген. Биз эгемендүүлүктү канча кылымдар бою эңсеп келген элбиз. Бирок эгемендүү шартта жашап көнгөн эмес экенбиз. Мүмкүн байыркы замандарда биздин ата бабаларыбыз жана байыркы элбиз деп атабыз, байыркы канча элдерден мурда маданиятыбыз болгон, биздин жазуубуз болгон деп атабыз. Мына ошолордун бардыгы бар, бирок биз алардан кол үзүп калдык да. Анан биз эгемендүүлүк шартында жашаганды билбейт экенбиз. Эгемендүүлүк шартында мамлекетибиз кандай жашап кетет, мына ошону билбейт экенбиз. Анан бизде эмне болду? Тигил өлкөнүн, бул өлкөнүн, же болбосо тигил элдин, бул элдин модельдерин пайдаланууга аракет кылдык. Бирок ал элдики биздики болбойт экен. Биз өзүбүздүкүн табышыбыз керек экен. Мына ошон үчүн биз уңгубузду табууга аракет жасап атканыбыз бекеринен эмес. Анан ушул шартта эмне болду? Кыргыздарда идеология жок деген. Идеологиясы жок эл болбойт да. Ушу адамзат пайда болгондо маданият пайда болот. Маданият пайда болгондон кийин жашап аткан элдин өзүнүн
идеологиясы бар. Мындай туруктуу улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жолу сыяктуу туруктуу доктринаны кабыл ала албай атпадыкпы? Мына ошон үчүн тиги жолду тандап көрдү, тиги модельди, бул модельди тандап көрүп, анан жок, бул жарабайт экен. Биз өзүбүздүн накта түпкү уңгубузду табышыбыз керек экен, түпкү башатыбызга кайрылыш керек экен деген маселе жаралды. Ошондуктан Сиз айткандай баардык илимий изилдөөлөр, коомдук аң сезимдин өсүшү, адамдардын дүйнө таанымы сиздер аркылуу өтөт. Сиздер окумуштууларсыздар, сиздерде илимий изилдөөлөр бар. Силер дүйнөлүк илим менен биздин республикадагы илимди салыштырып иш кыласыздар. Ушундай шартта, мына мен айтып атам, уңгу жолду кабыл алганыбызга 1 жыл 4 ай болду. Ушул уңгу жолдун кандай ишке ашып жаткандыгына серп сала алдыңыздарбы? Кандай баа берип атасыздар? Биз ошол уңгу жолду табууга, ошол доктринаны түзүүгө жана аны элге жайылтууга, элге түшүндүрүүгө мүмкүн болушунча ар бир окумуштуу, ар бир илимий мекеме катышып атат. Мындан эмнени пайда болдук? Өзүбүздү өзүбүз баалаганды үйрөнө баштадык. Кыргыздар качан эле калпагын кийип эле кайкалап басып жүрдү эле. Качан эле кыргыз кемселдерди кийип алып, саймалуу чапаныбызды кийип алып көйкөлдүк эле, жанагы айрым бир топтор эле болбосо. Качан эле биз өзүбүздүн үлгүлөрүбүздү пайдаландык эле. Биз мына ошону пайдаланып элдер өздөрүнүн эмнеге мүмкүнчүлүгү бар, эмнеге жетише алышат. Ар ким өзүнүн түбү тегиндеги жакшы нерселерди алып чыгууга умтулду. Албетте, бул мурда эле башталган. Адабиятта билебиз, мына адабиятчылар ушу эгемендүүлүк жылдарында мүмкүн болушунча түрдүү чыгармаларды жазды. Анын ичинен ар ким өзүнүн ата тегин даңктоого, ошонун ичиндеги улуу инсандарды көтөрүп чыгууга умтулуп ошондой чыгармаларды жазып, ошолорду даңктоого өттү. Бул бир жагынан мындай бир жеке өзүмчүлдүк катары көрүнсө, бир жагынан бөлүнүп жарынуу катары көрүнгөн менен биздин ошол элибизде улуу инсандарыбызды табууга, ошолордун тажрыйбаларын, алардын иш аракеттерин баалоого үйрөнө баштадык мына ошону менен. Андан тышкары ар бир эл өзүнүн өнөрүн, өзүнүн ошо табигый шартка ылайык образдарын жаратууга үйрөндү. Мына айталы жанагы көлдө боз үй жасаган айыл, кызыл туубу. Мына алар жалаң боз үйдү жасоо, бул ошол кыргыз жашоосундагы түпкү ата бабадан келе жаткан жашоо турагынын баалуулугун көтөрүп чыгып, аны барктап, нарктап алып чыгышты. Эми ушул жерге келгенде мен мындай географиялык шартты айтпай коюуга айтпай кете албайм да. Географиялык шарт. Бир кыргыздар кимбиз? Биз тоолуктарбыз. Жерибиздин, биздин территориябыздын 85% тоолордон жана ойдуңдардан турат. Ал эми тоолордо жашоо бул оңой олтоң эмес. Ал жана түздүктө отурукташкан элдердин жашоосунан башкача. Мына ошол өзүбүздүн көчмөн жашообуздун алгылыктуу жактарын изилдедик. Алар жаратылыш менен кандай мамиледе болду эле, мына ошол маселелерге келдик. Мына ошондой ар бир образ, өзүнүн образын табууга, жана туризм деп тияктан бияктан элдерди алып келип атабыз, бирок алар туризм болгондо ар бир айыл, ар бир ошол аймак өзүнүн өзгөчөлүгүн көрсөтүү менен аракеттенип атат. Мына ушунун өзү дагы өзүн өзү издөө болуп эсептелет. Сиздин докторлук диссертацияңыз тоолор боюнча, туурабы? Тоо философиясы боюнча. Кыргызстандын тоолор канча пайызды түзөт территориясын? Тоолорду айтпадымбы? Жалпысынан биз 85% тоолор жана ойдуңдар деп айттык. Эми тоону жалаң бөлүп айта албайбыз. Биздин өлкөбүздүн көпчүлүгү эле жана деңиз деңгээлинен бийик болгон үчүн биз ошо тоолор. Анан ар бир кыргыздын өзүнүн жүрөгүндө
мен тоолукмун, тоодо жашайм деген сыймыктуу сезим бар. Тоодо жашоонун өзү бул жоопкерчилик, тоо деген өзү экстремалдуу шарт. Биздин азыркы шартыбыз мына жаратылыштын өзгөрүшү мына ошондой экстремалдуу шартта жашап өтүүгөнү жана ошондо жаратылышка мамиле жана андан өздөрүнүн жашоо жолун табуунун изденүүнүн жолунда баратабыз. Келиңиз эми сиздин философияңызга, диссертацияңызга байланыштырып туруп, азыр негизги темабызга кайталы, уңгу жолго. Азыркы учурда маалыматтык доордо, интернеттин кылымында жасалмай интеллект келе жатат деген доордо уже келди. Мына ошол шартта бизге эң биринчи сиз айткандай адамдардын дүйнө таанымын өстүрүү керек болуп атат. Биз кимбиз? Ар бир адам ким? Баягы күндөлүк жашоонун тиричилигинен өйдө карап, бир коомдун жалпы өнүгүшүн, дүйнөлүк цивилизацияны өнүктүрүү үчүн мына Орекил президент мына уңгу жолдо 7 багыт иштеп чыкчу. Ошонун биринчи багыты бул илим, билим, маданият жана тарых. Макул тарыхты үйрөнүп аталы дейли. Маданиятка аракет кылып атабыз. Маданиятыбызды издеп атабыз. Илим жааты эмне болуп атат? Бул бир. Экинчи, айлана чөйрөдө кайра айтып атасыз. Ар бир адамдын айлана чөйрөгө жасаган мамилеси, анан айлана чөйрө жаратылыш дегенде адам менен дүйнөнүн, табияттын сырдуу кубулуштардын ортосундагы байланыш. Мына ушуну таанып билүүгө аракет жасаган жаш балдар барбы азыр? Жок. Буга биз жеттире албай атабыз. Мына тарбиялоонун эң зарыл маселелери ушулар болуп атат. Айлана чөйрөнү жашылдандыруу деген саясатты президент өзүнүн күн тартибине койду. Бул эң биринчи чет өлкөгө барган сапарында, Англияга барганда, Шотландияда президент эң биринчи жаңыдан президент болгондо сунуш киргизген. Биз мөңгүлөрдү сактайлы. Жашылдандыруу саясатын колго алалы. Эл аралык масштабтагы банкты түзөлү. Кайсы жерде табигый катастрофа болсо, ошол жерге биз жардам бергилей бололу, биргелешели деген. Мына ошондон бери жашылдандыруу саясаты келатат. Ошол учурда дагы ушул жашылдандыруу саясатынын түпкү маанисин биздин жаш муундарга толук жеткирүүдө өксүктөр бар. Сиз илимпозсуз, туурабы? Мына айлана чөйрө менен асманда эмне табият бар, эмне үчүн катаклизм болуп атат, эмне үчүн көндүр жаап атат, эмне үчүн күн ысып кетти. Муну ойлогон бала барбы азыр мектепте? 10-дун бирөө ойлонушу мүмкүн, 9-у жөн эле басып жүрөт сумканы көтөрүп, туурабы же? Мектепте келе балдардын эмес да. Жашылдандырууга маселе, ала качпай туруңуз. Жашылдандыруу маселеси болсо жанагындай болуп атат. Экономиканы чаккан экономисттериңиздин эл алдында чыгып сүйлөгөн сөзүн көрдүңүзбү? Биз бүгүн канчалык деңгээлге жетиштик, айтыңызчы. Экономикалык өсүштүн проценттерин билесизби сиз азыр, академиянын философу катары? Эми экономиканы өстүрүү, сиз мага мындай суроо коюп атпайсыз, сиз балдар билбейт деп. Балдар билиш үчүн ошол коом өзү биринчи. Жок, мен уңгу жолдун милдеттерин айтып атам. Силер ошо уңгу жолдун милдеттерин турмушка ашыруу боюнча эмне иш кылдыңыздар деп айтып атам да. Ушул багыттарды сурап атам. Айтып баштайын. Биз өзүбүздө жанагы концепцияларды иштеп чыккандан баштап, аны жайылтуунун аракетинде окуу жайларда сабактарды өттүк, конференцияларды өткөрдүк, ошондо келип түрдүү маселелер козголду, окуу жайларда бул маселеге көңүл бөлүнүп атат, мектепте көңүл бөлүнүп атат. Мурда мындай жаратылышка мамилени анчалык деңгээлде көтөргөн эмеспиз. Эми андан биз жөн эле барып эле сабак өтүп жаратылышты карагыла деп койгон жокпуз. Ошонун атайын түрдүү сабактарды да өзгөртүп атабыз. Мисалы, конок лекция деп атайын жаратылыш багытын жакшы билген адистерди алып келип алып туруп коноктордун лекциясын өткөрүп атабыз. Мына ушул эле уңгу жолду эмне үчүн керек болду, эмне үчүн кандай маселелер козголуп атат, мына ушуну таанытуу максатында уңгу жолдун иштеп чыккан идеологдорубузду апарып сабактарды өткөрүп атабыз. Сиз уңгу жол боюнча профессор окумуштуу катары канча жерге быйыл лекция окудуңуз? 26-жылы. 26-жылыбы? Бар элексизби? Жок. Чыныңызды айтыңыз. Мен айтып берейин азыр мына. Мен Арабаевда университетте. Эмне темада?
сабак берем. Ал жерде сабак бересиз. Сабак бергенче ошол иштерди жүргүзөбүз. Жаратылыш табият илимдеринин концепциясы деген сабак бар. Ал сиздин күндөлүк ишиңиз, айлык алган. Айлык алган. Андан башка канча окумуштуу катар канча жерде лекция окудуңуз унку жол боюнча? Унку жол боюнча мен иштебеген ИСИТО деген университетке барып өттүм. Эмне темада? Ушул жаратылыш маселелери боюнча. Жаратылышка кыргыздардан качандан бери кандай мамиле жасап келгендиги жөнүндө. Анан тиги искусство институтунда, Бейшен Алиев атындагы искусство университетинде анда дагы барып, ушул жаратылышка кандай мамиле жасоо керектиги жөнүндө эмнесе мени үйрөйө карайсың. Ошол жерде эки болду, эки. Аспиранттарга, магистранттарга сабак өтүп келе жатам. Бул маселе негизинен жаратылышка эки болду дагы. Эки болду. Токмокко барып өттүм. Токмокто өттүм. Мына ошол Эми менин сурайын деп атканымча, мага эмне үчүн бул суроону берип атам? Ошол сиз унку жол боюнча, ошол жашылдандыруу айлана чөйрө боюнча окуганда, ошол залдан кандай реакция болду, эмне суроолор түштү? Эл кызыгат бекен, ошого бир сунуш пикир барбы же? Бар. Жаштар кызыгат. Анан жаштар кыймылдарын билесиң, жанагы эко кыймылдар барып, кээде ошол эффективдүү болбой калат да. Жаратылышты коргойбуз деп барып, жана мусорларды чогултуп, калдыктарды. Ушинтип анан кийин жүрөт. Мына алыс барбайм, могу жогору жакта Күмүш булак деген булагыбыз бар. Ошонун жанына барып, жаштар моундай кылыптыр. Кичинекей бир мусор ящик деп коеюн. Ошондой нерсени орнотуп, анын түбүнө мусор таштай турган пакеттерди, целлофан пакеттерди таштап, анан кулактандыруу жазып коюптур. Ушул неменин түбүндө пакет бар. Ошого алып туруп мусорларды ошого таштап кеткиле деп. Булакка барган элдер ошол жерде бүт мусорларды чыгып калган жанагы бөтөлкө баклажкаларын таштап басып кетет. Анан кагаз таштайт. Ушул жерге таштагыла, биз эко кыймылдын мүчөлөрүбүз деп. Анан бирок эми эл укпайт экен. Жалпы элге ал баягы кичинекей чакасы бир паста толуп калды. Тигинин түбүндөгү пакет ошол жерде калды. Анан кийин тиги жердеги жашаган дачниктер айтты: "Ой, наоборот, жанына мусорду таштай берип көбөйүп кетти, могуну алып таштагылачы" деп анан кийин алдырып таштады. Эми мен сизден жанагы жолугушууңузда түшкөн суроолорду сурап атам. Пикирлерди. Жолугушууда түшкөн суроолор, пикирлер ушундай эле жакшы ниетте, бардык эле жаратылышты коргойлу, биз аракет кылалы, таза сактоого аракет кылалы деген пикирлерди айтат. Анан иш жүзүнө келгенде эле башкача болуп калат. Эми бул кыргыздар муну жана мүмкүн болушунча биз ошо кыргыздын түпкү жана оозеки, элдик оозеки чыгармалардагы байыртан берки кыргыз эли кандай жаратылышка мамиле кылгандыгын көрсөтүү менен аракет кылабыз. Мисалы, көчмөнчүлүк турмушта кыргыздар эмне үчүн көчүп коnup жүрүшкөн? Жазда башка жерге, күздө башка жерде, кышта башка ушундай. Алар ошо жаратылыштын өзгөчөлүгүн, ыраатын бузбай туруп, жазда салкыныраак, жайда өтө алыскы жайлоолорго барып, күздө келип кайра салкыныраак жерлерге көчүп, анан малга да жайлуу, жаратылышка дагы ылайыкташ ошондой көчмөнчүлүк образын күтүшкөн. Жаратылыштын ыраатын бузган эмес, жаратылыштын агымы менен кошо жүрүп, жаратылышты өзгөртүп, ошого жашаганга үйрөнгөн. Анан ал жерде биз албетте жана кыргыздардын байыркы турмушундагы, деги эле көчмөн турмушундагы салттарын айтабыз. Эч качан көчмөндөр журтунда эмне калтырбайт? Мусорун калтырган эмес, калдыктарды калтырган эмес. Эгерде ошол жерде коломтолорунан бери таза сактап, малдын короолорун улам которуп, жылкылардын жана желе байлаганда да которуп байлап ошенткен. Азыр жылкы мынакей мындай чыгалы, жазда бээ саап сүт ичет, бардыгы сүткө барабыз. Байкуш кулундарды керелүү кечке бир жерге камайт,
ал жер чыла неме болуп бүткөн, коро, кара коро болуп. Анан сүтүн болсо элге сатып атат. А кыргыздар ошентчү беле? Жок, кулунду да ачка калтырбай, өздөрү да ачка калбай, улам желеден желеге байлап которчу. Мына ошондой салттарга көңүл бөлгүлө деп айтып атабыз. Эми канчалык деңгээлде элге сиңет, аны биз ар бир кишини мойнунан кармап мындай жаса дейт албайт экенбиз да. Сиз ошол табиятты сактоо боюнча темадан улам жана кыргыздардын салтын айтып атасыз да. Ооба, жайытты сакташ үчүн, жердин кыртышын сакташ үчүн алар көчүп-конуп жүрүшкөн. Жазгы жайлоо бир, күзгү жайлоо өзүнчө, Кышкысы башка. кышкысы башка. Эми Жаратылышта азыркы учурда мен сизден сурап атам, биздин негизги максатыбыз ушул бир эле теманын тегерегинде айтып кеп кылып атпайбызбы азыр? Биз жаратылышты коргоо боюнча, мисалы үчүн жердин кыртышы бузулду. Которуштуруп айдоо жок. Жерди семиртүү колго алынбай калды. Жер семирткичтерди биз өзүбүздөн чыгара албайбыз, башка жактан алып келип атабыз. Жердин баягы мурдакы стандарты бузулду дагы, мурдагы суу баскан аянт деп аталган данегиндүү түшүм айдаган жерлерге биз бактарак тигип алдык. Себеби жан бакканга оңоюраак болот экен деп. Экинчи, кайрак көбөйүп кетти. Кайрак жерлерди өздөштүрүү көп жерлерде колго алынбай атат. Дыйкандарга мүмкүнчүлүк берген учурда суу проблемасы өзүнчө. Мына ушул жердин эле асылдуулугун, топурактын, кыртыштын баалуулугун, жердин кымбаттыгын, жердин байлыгын, анан жердин жанагы бүгүнкү күндөгү түшүмдүүлүгү боюнча баардык эле биздин жаш балдар биле бербей атпайбы же? Билбейт, ооба. Ошондо эмне кылыш керек? Сиздердин жанагы академиктердин, окумуштуулардын, лекторлордун эл алдында чыкканда элди ойготуучу милдетиңиздер ушул болуп атат. Эми барып лекция окуу менен, жолугушууларды өткөрүү менен бүтпөйт экен. Мына ошол практикалык процесске катыштыруу керек, менин пикирим. Айталы, ошо сиз жанагы кыртыш, жердин кыртышы жөнүндө түшүмдүүлүктү мындай эле бир нерсени айтатчы. Жана жер боюнча атайын институт бар, кыртыш үйрөнүү деген. Билебиз анын баарын. Кыртыш боюнча алганда эже жердин үстүңкү 25-тен 45 сантиметрге чейинки илгерки бийик соколор менен айдалчу. Азыр 23 сантиметр Кытайдын жеңил трактору менен эле үстүн тытып эле жылда ошол үстүңкү эле 23 топуракты касып атабыз. Ылдый жагы калды. Анан которуштуруп айдоо жок. Себоборот деген бузулду деп атабыз да. Эми ушуну сиз айткандай, мисалы үчүн Маяковский атындагы кыз келиндер институтун Арабаевде сиз иштеген, Ооба. Ошондогу гуманитардык факультетте алып барып жер жөнүндө эч убакта мен лекция окууруна же талак алып барып үйрөтөрүнө мен ишенбейм. Мына жанагы биздин сиз айтып аткан жашылдандыруу саясаты, экологияны, табиятты сактайлы деген нерсе мына ушул жерде баардык окуучуларга жетпей атат. Биз дүйнөлүк таанымга аракет кылып атабыз деже. Баардыгын комплекстүү түрдө берели деп ошон үчүн бул президент 7 багытты чыгарды да. Айлана чөйрө өзүнчө. Ал эми илим билим жөнүндө сиз абдан жакшы билесиз, бул маданият менен тарых, бул өзүнчө бир чоң дүйнө болуп кетип атпайбы? Жашылдандыруу саясатына келгенде, жашылдандыруу бизде көптөгөн жанагы ийне жалбырактуу жана башка өсүмдүктөрдүн көбү жоюлуп кетти. Рахмат, кийинки учурларда мына Токой чарба кызматкерлерине өзүнчөлүк берди дагы, булар укук берди, булар боюнча иш болот. Бул боюнча дагы эми азыркы сиз айтып аткан ар тараптуу билим алуунун доорунда ар бир бүтүп аткан студент, макул окуучуну жөн эле коеюн, бир экологиядан дагы, жаратылыштан дагы, тарыхтан дагы, илимден дагы, билимден дагы, астрономиядан дагы, физикадан дагы бир маалымат алып чыгыш керек деже. Ооба. Бизде анын баары ишке начар ашып атат деген пикирге сиз кандай карайсыз? Аныңа мындай дейм, ар бир илимий институт өзүнүн изилдөө темасына жараша бул темаларга кайрылат. Мен башка институттар жөнүндө айтуудан мурда өзүбүздүн эле институт, Алтымышбаев атындагы философия институтунда эгемендүүлүк алган жылдарынан баштап социалдык экология деген бөлүм бар. Мына ошол бөлүмдө ошол теманы иштеп келген Маметаев Жумагулов деген болгон. Ошо социалдык экология деген теманы илимий, философиялык жагын изилдеп, ал жөнүндө өзүнүн мектебин пайда кылып, бир катар окумуштуулар, бир нече окумуштуулар ошол боюнча илим жактаган.
эми биздин жактаган илимдерибиз элге жетип атабы, анын натыйжасы ким кабар алып атат адан, жактаган диссертацияларды ким пайдаланып атат. Ошол жанагы айыл чарба министрлиги деген бар, суу чарба дегендер бар. Алар биз менен иштешеби, жокпу? Жок. Мына ошол байланыштарды түзүү туп-туура айттыңыз. бар. Ошо сиздер жактап аткан диссертация турмушка ашып атабы, ошого мониторинг барбы? Кеп ошондо болуп атат эже, туура? Муну туура айттыңыз, көрдүңүзбү? Сиздер бул жерде айланып атасыздар, тигилер өздөрүнчө тиякта айланып атат да. Ошол байланыштарды түзүү зарыл. Анан өткөндө эже чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын республикалык форуму болду. Ошондо бул уңгу жол боюнча мен бир нерсеге токтолдум дагы, анан колумдан келишинче чыгып айттым аягында. Улуттук илимдер академиясы биздин эң сыймыктанган, биздин авангарддык руханий дүйнөбүз. Кыргыз Улуттук илимдер академиясынан не деген көсөмдөр чыккан? Эми уңгу жолду ишке ашырууда ошо сиз айтып аткан ар бир тармактагы академиянын институту өзүнчө стратегиялык иш-чара түзсө эже. Түзгөн жок деп айтууга болбойт. Ар бир институт иштеп атат мунун үстүндө. Конференцияларды өткөрүп атат, статьяларды жарыялап атат, жанагындай лекцияларды уюштуруп атат. Илим гана иштеп атат мунун үстүндө. Бирок ошо чарбалар менен байланыштарыбыз жок. Эми бул жерде жана долбоорлор, проекттер менен иштегиле дейт. Андай проекттер бизге жетпейт. Ошол проектлерди өкмөт тарабынан же ошол чарбалар жанагы министрликтер тарабынан ошондой проекттер болот экен. Биз андай проектлерди билбей атабыз. Ушундай байланыштар болбой атат. Ошону координациялоочу уюмдар, жогорку жанагы өкмөт адамдары, өкмөттүн бөлүмдөрү ошондой координациялоону ишке ашырыш керек. Мынандай долбоор, ушундай зарылдык пайда болду. Кана кандай, кимдерде кандай иштер, илимий изилдөө жүргүзө аласыңар десе, биз жүргүзүп беребиз. Илимпоздордун милдети ошону изилдеп, анын оң жана терс жактарын көрсөтүү, мыйзам ченемдерди табуу, анан аны кандай жол менен ишке ашырууга болот, ошого кеңештерди берүү. Анан биздин колубузда эчтеке жок. Биз барып кайсы жерди өзгөртөлү десек да өзгөртө албайбыз. Ал илимпоздорго мына Кудайга шүгүр, мына акыркы жылдарда кичине көңүл бөлүнүп, зданиябыз ремонттолуп, кичине өлбө жаным өлбө деген айлыктан өйдөрөөк болуп айлык алып калдык. Бирок илим кандай акыбалда эле? Ошол учурда дагы илимди жоготпой, корун сактап, мурдагы илимпоздордун иштерин улантып келаткан илимпоздорго рахмат айтып койсоңор болот. Сиз айтып атасыз, Улуттук илимдер академиясынын ар бир институту стратегиялык иш пландары түзүп койду деп. Эже менин билгенден философия институту менен тарых институту деле өткөрдү уңгу жолду. Анан силер ар бир жанагы мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин юбилейине карата эле иш-чараларды өткөрүп атасыздар. Уңгу жол боюнча силер өзүнчө эч нерсе кылып өткөргөн жоксуңар, эки институттан башкасы. Макулсузбу? Макулсузбу эже? Жок. Физика институту уңгу жол боюнча өткөрдү эже. Электроника машина куруу өткөрдү эже. Өткөрдү. Качан? Кай жерден айтсаңыз? Иманын өкүлдөрүнөн өздөрүнөн сурады. Менден эмес. Жөн сиз академиянын өкүлсүз да. Сиз уңгу жолду таратуучулардын бирисиз. Философия илимдеринин доктору, профессор, улуу илимий кызматкер, башкы илимий кызматкер. Биз эми силер беш кол кандай болсо, саясий доктринанын ишке ашып аткандыгын мындай карап турушуңуздар керек. Алаканга салгандай. Мынабу тармак аксап атат, балдар биягы кемип атат депчи. Биз ошого жетише албай атабыз эже. Албы эже, мен сизге чын сырымды айтайынбы? Мен бардык тармактын өкүлдөрүн алып чыгып атам да. Ошонун ичинде мына орекил айылдагы коомдук уюмдар ойгонду. Айылда мурун сөз билген, нарк билген, элди тарбиялап болсун деген коомдук уюмдар бирикмелер түзүлдү. Уңгу жолду алар колдошту. Алар балдарды жанагы жаңы салттарды ишке ашыралы, ысырапкорчулукту жоюлу балдар, тартипти жакшырталы деген сыяктуу нерселер менен улар колдоду. Шаар кыймылдабай атат эже. Бул интеллигенция кыймылдабай атат эже. Интеллигенциянын саналуу гана топтору айтып атат. Улуттук университет, Арабаев атынын институт, Бишкек гуманитардык университети, окуу жайлар бардыгы эле иштеп атат. Политехникалык институттан башкасы
ар бири уңгу жол боюнча бирден китеп чыгарды. Ошол окумуштуулардын китептери чыкты. Окуу Мен жайлар- айтып аткан академиянын институттары ар бири стратегиялык иш план түзөлексиздер. Койчу. Макулсуздарбы? Жок, макул эмесмин бул ишиңе. Ар бир институт түздү. Эми мен аны президенттин маселеси бул, кандай, кайсы институтта кандай. Мен тигил институт же бул институт жөнүндө айта албайм да. Мен өзүбүздүн институт өзүбүздү көрүп аткан. Мына айтып атасың, юбилейлерди өткөрүү менен эле чектелбей. Юбилейлерди өткөрүп, ошол илимди ушунчалык даражага жеткизип өстүрүп аткан инсандарыбызды баалабасак, бул дагы жакшы маселе болбойбу? Аны баалабагыла деген жокмун мен. Ал баалагыла. Бирок сиз ошону менен эле- уңгу жолго отчет берип коюп атпайсызбы ошону менен? Уңгу жолго отчет берген жокпуз, аны өзүнчө эле отчет беребиз. Уңгу жол. Мисалы мен азыр биз Салиевдин 100 жылдыгын өткөрдүк деп отчет берип аткан жокмун да. Мен ошол биздин өзүбүздүн Жок, уңгу жол боюнча канча чогулуш болду, конференция болду. Башында бир болгон, андан кийин айтыңызчы. ой, толуп элатат. Эми мен Жок, силердин чоң залдагын айтып бериңизчи. чоң залда канча жолу болду? Көп эле жолу болду. Бир эле жолу болду, же эки эле жолу болду. Көп эле жолу болуп атат. Эми Көрүңүздөр, мунун үчүн сиз экөөбүз бул жерден айтышкан менен жок, эч кеп нерсе анын чыкпайт. мынча жол өттү тигиндей деп санап отургандай эмес. Ал ар бир институттун планында бар нерсе. Анан ошонун баардыгын бириктирип академиянын ишин бир экил институтта Мына урекил улуттук доктринанын негизинен координациялоочу күч бул Илимдер Академиясы болсо жакшы болот эле деген пикирди айткым келип атат. Рахмат. Себеби ар бир тармак боюнча бул ишке ашпаса, жанагы сиз айтып аткан экономика биякта калды, айлана чөйрө кайда калды, жашылдандыруу каякта калды, физкультура, спортко макул өсүүнүн жолу менен өзү кетип атат. Макул маданият министри маданият өсүнчө кетип атат. Тарых өсүнчө кетип атат. Тил менен илимге келгенде дагы көп нерселер бар эже. Алтай Асылканыч Бөрүбаевден башка бирөөңөр илимий ачылыш жасаган жоксуңар 5 жылдан бери. Мен ушул илимий ачылыш деген нерсеге мындай этият мамиле кылууну Абдан жакшы билебиз. Аны шак эле жарата коюуга болбойт деп айтасыңар силер. Илимий ачылыш канча бир доордо, канча бир кылымда бир болот. Анан ар бир эле илимге келген киши илимий ачылыш жасай берсе, анда дүйнө Макул. Ар бир окумуштуу ушинтип айтып кутулат. Эже, азыр илим алдыдабы, турмуш алдыдабы? Конечно, турмуш алдыда. Практика билсек да. Илим ээрчип эле жүрүп отурабы анан? Ээрчип жүрүп, ошо ээрчип жүрүп, ошону изилдеп бергенине, ошонун мыйзам ченемдерин көрсөтүп бергенине, ийгиликтерин жана кемчиликтерин таап бергенине рахмат дегиле. Буга чейин. Кайсы Архимед. Бу менен физиканын тигил масса менен суюктуктун эли ойлоно электе чачпадыбы? Буу машинасын башка окумуштуулар алдын ала ачпадыбы? Галилей деген асманды эл ача электе ачпадыбы? Алар турмушту карап отурган жок. Алар ачып туруп анан айтты. Алар ачып туруп аткан жок. Алар ошо турмуш практика талап кылып аткан нерселерге жооп берди. Мына бул андай карасаң, андай байыркы чыгыштан башта Египетте алар асман телолорунун кыймылын, мына ушуларды изучать этип кандай ийгиликтер жаратты, эмнеден келип чыгат? Ошол турмуш зарылдыгынан келип чыгат. Аларда ошол асман телолорунун кыймылын үйрөтүүнүн эмне зарылдыгы болду, жана пирамидаларды куруунун эмне зарылдыгы болду. Мындай, ал ошол жанагы кара суу, Нил суусунун ташкыны бирде каптап, бирде ошол тартылуулар, анан кантип кайсыл убакта тартылуу болот, кайсыл убакта суу каптайт, ошону билиш үчүн асман телолорун карашты. Ошого байланыштуу экенин. Жок, ошондо илим алдыга кетти да, туура же? Жок, илим алдыга кетти, турмуш практика сурап аткан нерсеге жооп берет. Сиз айтып аткан Египеттеги пирамиданы ал турмушту карап отурган жок. Ал окумуштуулардын ойлоп табуулары ошону. Алар эмне окумуштуулар турмушту карап отурду, турмуштун зарылдыгынан. Ошол Осирис Кудай өлүп калгандан кийин муну аркы эмне кылабыз? Кармап отура беребиз. Муну аркы дүйнөгө узаталы. Кантип узатабыз? Мына ошол практикадан келип чыкты. Албетте биринчи спрос практикада келет. Практикадан пайда болот. Анан эгерде ошол кудайларды узатуу же болбосо кайсы бир фараонду даңктоо зарылдыгы болбосо, пирамида курбайт эле да. Сиздер өзүңүздөрдүн жыйыныңыздарда кишиге угушпай, ийри олтуруп түз кеңешип алып кызылчеке болосуздарбы? Биз турмуштан артта калып калдык. Качан бир жаңы ачылыш жаратабыз.
мына бир экини бир реалдуу турмушка алып чыксак болот эле балдар деген сөз болобу силерде? Болот. Ал биздин Анан качан ишке ашат өзүбүздүн өзү? темалар ашып атат, уже изилдеп атат. Философияда эмне ашты? Философия эми ал абстрактуу гуманитардык илим. Бул биз кыргыз философторуна мен аябай суктанам да, башка тармактар боюнча сурап атам. Жок, ошо философтор деле отуруп алып, биз өзүбүздүн илим тармагыбыз боюнча дагы кандай кылып Сиздер чоң иш кылдыңыздар, жана 4 томдукту чыгардыңар. 4 эмес, уже кетип атат, 5-6 том болуп. Анан чыгылегеми, чыгылегеже. Чыгып атат да уже. Жок, колуңарга тиелек да, 4 томуңарды кармап отурбайсыңар, туурабы? Калганы чыгып атат деп коесуңар. Ооба. Эми ошондо баардык синтезди алып келип, бүгүнкү дүйнө таанымды чагылдырган окумуштуулардын аттарын айтсаңыз, бүгүнкү адамдын дүйнө таанымы, бүгүнкү интернет кылымындагы Окумуштуулар ошонун аркасынан түшкөн кайсы окумуштуу бар? Мына оңгу жолдун башкы маселеси ушул. Искусствол жасалма интеллект боюнча биздин институтта Аскарбек Бекбоев Абдыкадырович, мына ошонун бул ошол бөлүмдө. Эми ар бирибиз эле бир темага жабыша бербейбиз да, биз ар бирибиз өзүбүздүн изилдей турган темаларыбыз бар. Этика боюнча башка, эстетика боюнча башка, илимдин философиянын тарыхы башка, кыргыз философиясынын тарыхын башкалар изилдейт. Анан баардыгыбыз бирибиздикин бирибиз талашып отурбайбыз. Жалпы багыт коюлабы же жалпы максат, тапшырма коюлабы ушундай? Ооба, жалпы Турмуштан артта калбайлы, илимий ачылыштар болсун деген сөздөр барбы, талап? Ой, эми кантип түшүндүрөм? Илимий ачылыш деген айттым го мен. Илимий ачылыш ал Жок, сөзсүз эле ачылыш жасаш керек эмес, бирок биздин милдет ошо илим теория менен практиканын айкалышы. Айкалышы. Илимдин кандай өнүгүп атат? Мына ошол илим кайсы мезгилде кандай өнүктү, кандай өзгөрүүлөр болуп атат, азыркы күндө кандай, башка өлкөлөрдө кандай, буга көз караштар кандай, бир эле нерсеге башка, эки башка көз караш болушу мүмкүн, эки башка тургай көптөгөн көз караштар болушу мүмкүн. Ошолордун кайсынысы мына өзүбүздүн оң оюбузду айта алабыз, позитивдүү, кайсынысына негатив мамилебизди билдиребиз. Ар бир окумуштуунун өзүнүн мамилеси бар ошол маселе боюнча. Ошол коюлган маселелерди мониторго жыйынтыгы канча убакытта бир чыгарылып турулат? Жыл сайын эле биз жыйынтыктайбыз да, өзүбүздүн ишибиздин пландарыбызды мынандай жыйынтыктадык. Бул жетекчилерге коючу суроону мага коюп атасың, бирок мен айтып коеюн, жыл сайын бизде илимий темаларыбыздын жыйынтыгы чыгарылат. Эмне жыйынтыкка келдик, кандай, эми дагы кандай программа менен иштешибиз керек. Мына ошолорду иштейбиз. Урматтуу Калби эже, маек уруп бергениңизге рахмат. Эмне бүтүп калдыбы? Биздин максат ушул жалпы бүгүнкү күндөгү илимий доктриналардын, илимий биздин ачылыштардын негизинде улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолуна карата биздин өлкөдө кандай ачылыштар болгон нерсени биз сиз менен талкуулоого аракет жасадык. Сиз айткандай бул абстрактуу чоң суроо. Мунун баарына ташка тамга баскандай арифметикалык эсеп менен жооп берүүгө мүмкүн эмес. Бирок биз ушу Улуттук илимдер академиясы менен сыймыктанабыз. Бир эле нерсени күтүп атабыз. Мен баардык жагынан алып караганда, баардык тармактардын өкүлдөрү менен эсептешкенде бизге илимий стратегиялык уңгу жолдун иш планы керек болуп атат. Баары түшүп койду деп атасыз. Ылайым түшүлүп калсын. Мен ар бир институттан барып сураганга аракет кылайын. Аракет кылыңыз. Калпыңыз чыкпаса болду. Урматтуу радио көрөрмандар, телегөрүүчүлөр, Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун кезектеги программасы өзүнүн соңуна чыкты. Бүгүнкү студиянын түз эфирдеги коногу философия илимдеринин доктору, профессор, Улуттук илимдер академиясынын башкы илимий кызматкери, философия институтунун Калбибиз Сариева болду. Саламатта болуңуздар. Универсалдуу чечимдерди